Кредит жөнүндө катуураак айта кетиңизчи. Кредит арам экенин билип туруп, кредитке телефон, машина, мал алып алдык. Азыр 70% эле эл кредит менен жашап калды. Катуураак бир жооп бериңизчи. Аллахым разы болсун сизден, устаз. Баарыбыздан Аллах разы. Таксыр арам нерсенин аягы эч качан бактылык менен бүтпөйт. Жакшы менен бүтпөйт. Кайгы, кыйынчылык, уруш, талаш, кордук, сот, мушташ, өзүн өлтүрүү, кандай Алла Тааланын дүйнөдө кишиге көрсөткөн азаптары ахиреттечи эми. Алла Тааланын бар дүйнө бар го. Ошон үчүн туугандар, кимде бар дүйнөсү, ошого каниет кылып, ошону эле абарат кылыңыз. Албай эле ошо бар дүйнөнү көпкө апсыкпаңыз. Ач көздөнбөй эле баарын эле алхамдулилlah кылып, ашык эмей жетет. Ким кредит алган болсо, тез төлөп берип тооба кылсын, болду. Финансовое рабство деп коет буну. Финансылык кулдукта билинбегениңиз менен сиз кулсуз да. Капа болбоң. Катыраак тийип калса кечирим сурайм. Бирок финансовое рабство деп коет буну терминологиядачы. Байлап коет, болду. Эч жака. Ошого иштей бересиң. У десең эле уже айдын аягы келип калган. Мына берип бүтөйүн десең эле айдын аягы келип калган. Дайыма буякта сенин ишиң жүрүп атабы, жүрбөйбү, ага кызыктырбайт. Давай сен. Күндүзү кор, түнү уйку жок. Канча нерв, канча оору, канча инсульт, канча балекеттин бардыгы аны айтпай эле кой. Тез анан көргөн себеп дегенде бирөө үйүнөн ажырап атат, бирөө ден соолугунан ажырап атат. Бирөө дининен, иманынан ажыраганга жакын болуп атат да. Кандай ушу кайра эле көздүбүздү жумуп алып уруп кете беребизби? Жок. Анан көрдү. Ошо банк ушунчалык эле боло турган болсо, алхамдулилlah, үрөөнүн сатсын, тракторун берсин, жумушунда жардам берсин, ислам принциптери бар. Тең шерик болуп иштесин, жакшынакай болуп отуру. Саңа дагы буга да пайда, зыян болсо саңа эмне үчүн? Кара, пайда болгондо только сен ага пайда болгону макул. Зыян болгондо сен только зыян көрөсүң, биз вообще зыян көрбөшүбүз керек дейт да. Сүткорлуктун эң жамандыгын себеби ушунун себебинен, бул Алла Таалага согуш жарыялаганын барабар. Адамдын канын ичет, кор кылат. Жүзүнөн мүмкүн бир 2-3% кичине иши жүрүшкөндөй болушу мүмкүн. Бирок ямхакуллах риба ва юрбис садакат. Ямхакуллаху риба ва юрбис садакат. Алла Таала сүткорлукту түп тамырынан жок кылат. Садаканы Алла көбөйтүп берет деген. Бу жаратуучунун эрежеси. Туугандар, ошон үчүн иншалла мына кимде болсо тез нардан бери бүтүрөйлү дагы. Нардан бери, я Алла, будан кийин ушу тооба кылдым, акыркы калганым болсун. Калган бар мал дүйнөм бар. Кудайга шүгүр ачка калган жокмун. Кийимим бүтүн, турак жайым бар. Алхамдулилlah, барына мээнет кылам деп. Ашык эмен жидим. Эгер тең шерик болуп иштеше турган болсо, ислам принцип каржылоолору менен иштеше турган болсо, анда мейли, разговор жок.